Сузак районуна караштуу Барпы айыл аймагындагы демилгелүү жаштар өкмөттүк эмес уюмдардын бирине долбоор жазып, анын натыйжасында өздөрү жашаган аймактагы мектептерден 50 мугалимди атайын окуудан өткөрүштү. Мындай демилгени көтөргөн жаштардын бири Айзирек Чимбердиева. Ал азыр 11 класста окуйт. Айзирек өзү сыяктуу жаштар менен биргеликте сурамжылоо жүргүзүп, Сузак районунда соңку жылдары бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестирүүлөөдөн төмөн бал алып жатканын аныктаган. Көптөгөн көйгөйлөрдү изилдеп, жана Барпы айыл өкмөтүнүн эң эле көйгөйлөрүнүн бири бул орто маселеси болду. Ошонун натыйжасында биз ушул бүгүнкү өтүп жаткан мугалимдердин 4 күндүк окуусуна грант утуп алдык. Айзирек менен бирге Барпы айыл аймагында 17 адамдан турган демилгелүү жаштар грант катары 170 000 сом утуп алган. Ага Барпы айыл аймагындагы 12 мектептин бир топ мугалимдери 4 күндүк окутуудан өттү. Азыркы учурда бул Барпы айыл өкмөтүнүн мугалимдери окуп жатат. Барпы айыл өкмөтүндө өзү 12 мектеп бар. Ошол 12 мектептен 5 мугалим, 5тен мугалимдерди окуп жатабыз. Анын натыйжасында 50 мугалим окуп жатат. Жаштардын бул аракетин жергиликтүү бийлик да колдоого алып, Барпы айыл аймагынын башчысы 60 000 сом каражат бөлүп берген. Ошентип 50гө чукул мугалим 5 предмет боюнча акысыз окуудан өткөн болсо, дагы 50дөйү өз каражаттарына билим алышты. Аларга Борбор каладан келген тажрыйбалуу адистер тарабынан жалпы республикалык тестирүүлөөдө окуучулардын жогорку бал алуусун камсыздоо боюнча зарыл болгон ыкмалар окутулду. Ушул математика предмети боюнча жалпы республикалык тестирлөөгө даярдандык. Кудай кааласа семинарга келгенде кандай нелерди үйрөнүп эткенбиз деп ушундай алдыга максат коюп келдим эле да. Мисалы күтүлүүчү натыйжа дейт го, ушул буюрса колдонуп окуучуларыбызды буюрса алтын сертификаттын ээси болот деген үмүттөбүз. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынычбек Гусенов да соңку жылдары аталган район жалпы республикалык тестирүүлөөдө эң акыркы орундарды камсыздап келерин ырастады. Анын белгилөөсүндө буга чейин мугалимдерди массалык түрдө ЖРТга окутуу болгон эмес. Бүгүн окуп аткан мугалимдерибиз абдан ыраазы болушту. Биз көп нерседен артта экенбиз, көп нерсени билбейт экенбиз. Кудай буюрса, мына 2021-жылы Сузак районундагы окуучулардын билими сапаты жалпы республикалык тесттин аябай жогорулатабыз деген ой пикирлерин айтышты. Ага толук мүмкүнчүлүк бар. Мен 4 күн болсо 4 күндөн келип, көрүп, мугалимдердин маанайына, мугалимдерден алган билимине, окутуп аткан мугалимдерине көрүп, абдан ыраазы болуп кеттим. Кудай буюрса, Сузак районунда быйылкы жылы билим сапаты көтөрүлөт. Сузак районунда 106 мектеп бар. Бүгүнкү күндө аларда 56 миңдей окуучу билим алат. Ал эми 11 класста аяктап жаткан окуучулар 2,5 миңди түзөт. Жыл сайын окуу жылы аяктар алдында бүтүрүүчү класстарды жалпы республикалык тестирүүлөөгө даярдоо жүрөт. Жаштардын демилгеси менен окуудан өткөн 100дөй мугалим өздөрү иштеген мектептерде бүтүрүүчүлөрдү акысыз түрдө тестирүүлөөгө даярдайт. Белгилей кетсек, Сузак районунда өткөн жылы жалпы республикалык тестирүүлөөнүн жыйынтыгында орточо балл 111,6 болгон. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.